кимдин иши ушул маданиятты кайра тургузуу дейбизби, тикелөө дейбизби, бар, өзөгү бар. Жана илгери Союздун учурунда атеист эле Кудай бар деп сүйлөйт эле, секин отуруп өкмөттүн алдында ушинтип койдук депчи. Баласын отургузат эле, нике кыйдырат эле ошол кезде деле. Тикелеш керек десем туура болот го. Кимдин иши? Элдин ишиби, муфтияттын ишиби, мамлекеттин ишиби, кимдики? Эми бул жаңы бир нерсе ойлоп табыштын кереги жок. Мисалы мен алыска барбайм, мен бир кичинекей айылда өстүм. Мен апам азыр 88 жашында. Алла өмүрүнө береке берсин. Мен апам кичинекей кезинен бул хадис же аят эмес. Кыяматта барсаң жерден 7 күрүш терип жедиңби деп сурайт экен. Күрүш түшүрбөгүлө дейт эле. Айылда бир Самар деген чоңөнөз барып, эчтемеси жок, суун алып кел бер, башка бер. Жардамын берип үйүн жыйып келсем 10 тыйын берди эле бир күн. Алып келсем 10 тыйын алба, батасын албайсыңбы? Жакында менин айылымда 103кө кирген бир атамдын айшенеси. Чоңөнөбүз өтүп кетти. Бир күн келип мага айтат: "Абшүкүр ажы, сенден сураныч. Могу аксакалдарга айтып койсоң" дейт. Аксакалдарга эмнени айтам десем, өзүнүн неберелеринин үйү аялдаманын аркы жагында, неберелеримди кээде көрөйүн деп барсам, аксакалдар 80-82 жаштагы бул киши аялдын баласындай. Аяш уулдары. Неберелеримди көрүп барып көрөйүн дегенде, булар эртең менен малды кошуп келип аялдамада отуруп алат. Мен ошолордун алдында кыя басып өтө албаймын. Иба кылам. Кээде мажбур болуп арыктын бою менен 500 метр 150 метрде эмес 500 метр басып калып атам дейт. Мына маданият. Могу маданият эмес, эмне болсун? Маданият. Канга сиңген маданият. Канга сиңген маданият бул. Бул ошо бүгүнкү да бирок тилекке каршы арабтарда бир макал бар. Факиду шей ла юти. Өзүңдө жок нерсени бере албайсың. Бүгүн биз кээ бирлерибиз маданияттуубуз деп балким темадан алыстап кетем, бул ачуу чындык. Бирде жаназага бардым. Биздин мен кыйынмын, профессор экен. Бирок бир таанышым сурангандан бардым. Энеси 80ге кирген, 78де. Профессордун энесинин жаназасын окуган жатам. Жаназаны алдын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Майыттын сөөгүктүн карызы болсо эң жакын балдары чыгып мен төлөймүн деп айтыш керек. Бенденин карызы айткан. Чыгып айтып коюң десем, жанагы профессорду тарбия кылган эненин жаназасы болуп жатат. Мага карап туруп, "Может, сами скажете" дейт. Кыргызча эмес. Молдеке өзүңүз айтыңда деген жок. Орусча балким сиз айтасыз дейт. Мен айттым, бул энени мен эмдим беле. Мени тарбия кылды беле. Сага окшогон инсанды тарбия кылды. Сени профессор деген наамгача тарбия кылыптыр. Чыгып айтпайсың десем, "На русском можно" дейт. Мен ачууланып, "Ход на китайском майнтке чыгып айткын" дедим. Бул сенин энең болот дедим. Экинчи, жаназаны окугандан кийин мүрзөгө алып барып, энени ал пеште өстүргөн энени бала өз колу менен коюш керек. Чочун эркектер кармабаш керек анын денесин. Ал энесини кирип кой десем, мен дейт, "Могу көр казгандарга тыйын берген ошолор койсун" дейт. Айттым, акыркы сапар. Өз колуң менен энеңди узатып койбойсуңбу? Көрдүн айланасында чылым тарткандан башкага жараган жок. Мени жаназага чакырган досуга айттым, "Эй, жок дегенде пайгамбар айткан, эң коркунучтуу жер мүрзө. Бардык ушул жерге келебиз. Бүгүн энеңди көтөрүп келдиңби, эртең сен да келесиң. Бул жерде келгенде сенин профессорлугуң башкаңды эч ким сурабайт. Айткын, бир аз тамеки тартпай турсун" десем, бул ачууну басып жатат, кыйналып атат дейт. Мен айттым, "Ачууну басса, бир пачка тамекин жеп алсын. Энеси менен кошо көмүп коелу. Ушул адамдан болуптур, макул профессор деген наамы бар. Кайсы маданиятты алса болот? Ак сүтүн берген энени акыркы сапарга жакшылап узатып, элдин астына чыгып, "Энемдин карызы болсо мен төлөймүн" деп айта албаса. Анан кайсы маданият жөнүндө сүйлөйбүз? Туура айтат. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.